Кутман кеч кадырман көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Интернет желесинде кандай жаңылыктар болуп жатат, тааныш болуңуздар. Бизге окшогон аймактан келген жаштар Бишкекке келгенде чет өлкөгө келгендей болот. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бакасов айтты. Эл өкүлүнүн айтымында Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайт, бирок алардын баары эле мамлекеттик тилди биле бербейт. Кыргыз өлкөсү көп улуттуу өлкө болгону менен Кыргыз мамлекет тилди көп улуттар колуна билбейт, сүйлөй билбейт. Бизге окшогон жаштар региондон, өлкөнүн ар тарабынан келгендер өлкөбүздүн борбордо келгенде чет өлкөгө келгенде болот да. Келсе ашкана барабы, машкага чөй, сода түйүнүнө барабы, окчой барабы, расмий тилде сүйлөшөт да. Өлкөлөрдөн, өлкөнүн булуңушта келген жаштар көбүнчөсү сынып калып, өзүнүн таланттарын көрсөтө албай, өнөрлөрүн көрсөтө албай, мокоп калып жашат. Кош бойлуу Медайымдын сабалышы боюнча милиция эмгедейт. 19 февралда Улуттук госпиталдын травматология бөлүмүндө бейтаптын тууганы Медайымды сабап салган. Саламаттыкты сактоо министрлигине билдиришкендей, медицина кызматкерлерине физикалык жана эмоционалдык травма алып келген. Анын 3 айлык боюнда бар. Кош бойлуулугу токтоо коркунучу менен шаардык гинекологиялык ооруканага жаткырылган. Абалы туруктуу. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы окуя боюнча төмөндөгүлөрдү билдирди. 19 февралда бул жол менен саат 11:00 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Медайымды сабап салганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган милицияга Медайым арыз жазып, аны эч себепсиз сабап салган билдирген. Аталган факты каттоого алынып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Ошондой эле тергөө бөлүмүнө 1981-жылы туулган жаран жеткирилип, суралган. Ал чакырылган убакта барууга макул болуп бошотулган. Учурда тергөө уланууда. Ошондой эле коңшулаш мамлекеттерден алынган жаңылыктарга дагы кезекти бере кетсек, Казакстанда окуучулар намаз окуган видео кайсы мектепте тартылганы такталууда. Бул тууралуу кошуна өлкөнүн билим берүү министри Гани Бейсенбаев билдирди. Ал видео тартылган окуу жайы аныкталгандан кийин чара көрүлдөрүн айтты. Мектеп бул билим берүү мекемеси, анда эч кандай диний жөрөлгөлөр жасалбашы керек, деди ал. Министр билим берүү мекемелеринде намазканаларды ачууга дагы каршы чыкты. Анын айтымында мектептерде билим менен тарбия гана берилет. Белгилей кетсек, Казакстандын социалдык тармагында намазга жыгылган балдардын видеосу таркаган. ТикТокто кызына сыра ичирткен келин кармалды. Буга чейин социалдык тармакта түз эфирде отуруп, кичинекей кызына пиво ич деп айтып жаткан келиндин видеосу тарап талкуу жараткан. Окуя боюнча Ички иштер министрлигине маалымат беришти. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ТикТок аркылуу өз баласынын өмүрүнө коркунуч жаратып сүйлөгөн келин такталып, аймактык милиция кызматкерлери менен биргеликте Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Ал Баткен облусунун 1995 жылы туулган тургуну Ош шаарына 17 февраль күнү тааныштарынын үйүнө келгенин, өзүнүн түз эфир аркылуу кызына карата жасаган бул кылган мамилесин хайп кармоо жана күйөөсүн коркутуу үчүн жасаган элем деп түшүндүргөн. Сен сатама. Сен сатама. Сен сатам. Мамага. Мен көрүп, жүрөгүм ооруп атат да карап туруп. Ошон үчүн мен барайын, продукт алып барайын сага. Өзүң эле кара дейм да. Номериң, личкама жазсаң, номеримди берем сагачы. Жардам берейинби? Мага эже ооруп алып бензин кетирип продукт алып келе акчаңызды эле ошо картага которуп таштаң болот. Жок, мен Кач. балада эчтеке күнөө жок, биякта эфирде баланы уруп мындай кылган туура эмес да. Жөндөн жөн мени эркектер алдап. Милиция кызматкерлери мынчалык тез реакция жасап, кармалып каларын күтпөгөнүн билдирип, элден кечирим сурады. Кармалган келиндин кыймыл аракетине юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Кытайда катуу сууктан миңдеген канаттуулар кырылып калды. Бул тууралуу чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Кытайдын батыш провинциясында Синьцзянда абанын температурасы -52 градуска чейин төмөндөп, канаттуулар сууда тирүүлөй тоң баштаган. Бул температура акыркы 64 жылдык байкоолор боюнча рекорд койгон. Аталган өлкөдө катуу суук 22 февралга чейин созулары айтылган.
Суукка карабай элдин камын ойлогон электриктер. Түп райондук электр тармактарынын кызматкерлери Михайловка айылында ашыкча жүктөмдүн айынан күйүп кеткен трансформаторду тез арада калыбына келтиришти. Бул тууралуу энергетика министрлигине билдирди. Кардын калыңдыгынан техника тыгылгандыгына байланыштуу трансформаторду энергетиктер колго сүйрөп жеткизип, тез арада күйүп кеткен тетикти алмаштырышып, 2-3 сааттын ичинде элге жарык беришкен. 427 ТП. Алмаштырып атабыз бияка. Машина келип албайт экен. Ошондой эле ноокаттагы электриктердин үзүлгөн чуалгаларды оңдоого бара жаткандагы видеолордо интернет желисинде орун алууда. Алар авариялык кырдаалга ыкчам реакция кылып, үзүлгөн аба чуалгаларын калыбына келтиришкен. Видеонун автору алардын саат 16:00 түшкү тамак жеп жатканын айтат. Гимн угуп, той ырларына бийлеген ит интернетти жарып жатат. Алматыда жашаган Мела аттуу ит сүйкүмдүү болгону менен ошол эле учурда мекенчил видеолор аркылуу TikTok социалдык тармагында популярдуу болууда. Бул тууралуу Тенгири Лайф жазууда. Үй жаныбарынын ээси Темирлан итинин атактуу той ырларына кантип бийлегенин, лирикалык ырларды кантип угарын, жада калса гимнди угуу үчүн колун көтөрөрүн көрсөтөт. Видеолор интернетте миллиондогон көрүүлөрдү чогултуп, итти Мело эмес, Майлыбек деп атай баштады. Темирлан маегинде анын максаты Меланы атактуу кылуу эместигин белгиледи. Бирок ал ити популярдуу болуп, адамдарга видеолор жагып жатканына кубанычта. Анын айтымында ит казак тилин түшүнөт. Ал итти күчүк кезинде алган жана аны үйрөтүү үчүн казакча гана сүйлөчү. Ошондой эле ит казакча мультфильмдер, ырлар менен чоңойгонун айтат. Так, Майла, ну что, под какую музыку будем танцевать? Может быть, Валера, Валера, нет? Ладно, может быть, Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. Нет? Ладно, может быть, тогда Казо-Раушан, а? Казо-Раушан? Белчесинин карга батып бара жаткан мугалимдердин видеосу тарады. Алыскы Жыргалаң айылында тартылган видео социалдык тармактардан орун алды. Маалыматка караганда анда мугалимдер тартылган. Алардын белчесинин карга батканына карабай жумушка бара жатканын көрүүгө болот. Видео кечээ 20 февралда тартылганы айтылууда. Баткенде гүлүн ачкан өрүктөр лапылдаган кар алдында калды. Facebook колдонуучу Баткен облусунун Лейлек районундагы Мурас айылында тартылган видеону жарыялады. Анын автору видео кечээ 20 февралда тартылганын айтууда. Жайгаштырылган видеодон өрүктүн гүлдөө маалында кардын алдында калганын көрүүгө болот. Бул уктурманы угуп жаткан угармандар жана көрөрмандар, Баткен 2024-жыл 20 февраль шейшемби. Мына бизде болсо ушинтип өрүктөр гүлдөп калган. Анан эле кар болсо лапылдатып жаап салды. Эми мени түйшөлкөн бир суроо. Бул өрүктөрдүн тагдыры эмне болот? Үшүк алабы же албайбы деген суроо да. Кандай ойлойсуздар? Ошто милиция кызматкерлеринин жоонтогун видеого тартып алышты. Кечээ 20 февралда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын оңдогон кызматкерлеринин катышуусунда тез жүрүш өткөрүлдү. Социалдык тармакка тараган видеодон милиция кызматкерлери аккордеондун коштоосунда ырдап жатканын да көрүүгө болот. Тез жүрүш машыгуу иретинде же күжүрмөн тапшырма менен аткарылышы мүмкүн. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча бул иш-чара 23 февраль ата мекенде коргоочулар күнүнө карата өткөрүлдү. Ынтымак сейил багындагы жаштардын бул жоругу талкууда. Ынтымак 2 сейил багындагы балдар үчүн оюн аянчасын жигиттер сындырып жатышат. Бул тууралуу соц тармак колдонуучулары жазып, жигиттерге нааразы болушту. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы бул фактыны каттоого алганын, сотко чейинки териштирүү иштери башталганын маалымдады. Учурда милиция кызматкерлери видеодогу жарандарды издеп табуу аракетин көрүп жатышканы белгилүү болду. Башкармалыктан кошумча маалымат берилерин убадалады.
Интернет желесинен алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Эскерте кетсем, сиздер уккан маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды GTTV KG сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан соц тармактагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. YouTube'дагы баракчаларыбыздан көрүп жаткан болсоңуздар, бизге лайк жана ошондой эле өз пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Кийинки эфирден амандашканча.